22 марттын маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Кыргызстанда жаш балдарды порно бизнеске тарткан шектүү кармалды. Бишкек шаардык милициясы Интерпол менен бирге Кыргызстандын аймагында балдар порнографиясы камтылган веб-сайттар түзүлүп, жайылтылганын аныктады. Ошондой эле мындай сайттарга кирүү криптотранзакциялар аркылуу ишке ашырылып, накталай акча алуу кыргызстандыктар тарабынан ишке ашырылганы белгилүү болду. Аталган факт боюнча баланы порно бизнеске тартуу беренеси менен иш козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тинтүү учурунда шектүүнүн компьютеринен балдар порнографиясы бар файлдар табылды. Кемпир-абад иши боюнча абакта жаткан активист Илгиз Шаменов ушул эле иш боюнча айыпталган Орозайым Нарматова, Таланты Шалиев жана Эмил Жайчиевдин кылмыш иши кыскартылганын билдирди. Шаменов активисттер менен саясатчылардын кармалганына дээрлик 1,5 жыл болгонун белгилеп, жогорудагы 3 кишинин иши табышмактуу сыр менен сотко жетпей тергөөдөн бөлүнүп, кыскартылып кеткенин жазды. 1-май райондук сотуна 25 айыпталуучунун иши өткөн эле. Бүгүнкү күндө 9 адам ТИЗОдо мыйзамсыз жатабыз. Калган 16 айыпталуучунун кээ бирин ден соолугуна байланыштуу, кээ бири менен жең ичинен соодалашып, кыскасы ар кандай жагдайлар менен абактан чыгарышты. Бир сөз менен айтканда, бөлүп жаруу, тандалма кош стандарт саясат жүрүп жатканын баарыбыз жумурай журт күбө болуудабыз, деп нааразы болду активист. Жогорку соттон клопко Орозайым Нарматова, Таланты Шалиев жана Эмил Жайчиевке козголгон иш чындап эле сотко өтпөгөнүн тастыкташты. Ал эми ИИМден бул боюнча иш жашыруун түрдө тергелгендигине байланыштуу маалымат алуу мүмкүнчүлүгү жок деп маалымат беришкен жок. 2022-жылдын октябрында Кемпир-абад суусактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 30га чукул активист, саясатчы кармалган. Аларга массалык башалмандык уюштурууга даярдык көргөн деп айып тагылган. Кемпир-абад ишинин фигуранты саясатчы Кубанычбек Кадыров үй камагына чыкты. Мындай чечимди 20-мартта Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Кадыров 20-майга чейин үй камагында болот. Кемпир-абад суусактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 30га чукул активист, саясатчы 2022-жылдын октябрында кармалган. Аларга массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп айып тагылган. Кармалгандардын баары Кемпир-абад суусактагычынын Өзбекстанга өтүшүн ачыксын калышкан. Алар дал ошол ачык айтылган сөздөрү өздөрүн камакка алууга негиз болгон деп келишүүдө. Сот айрым саясатчыларды үй камагына чыгарса, кээ бирин абакта калтырган. Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы $12,000 пара талап кылууга шектелип кармалды. УКМКдан билдиришкендей, 20-мартта судья ортомчу болуп иштеген жактоочу менен бирге $12,000 опузалап пара талап кылгандыгы аныкталган. Андан сырткары судья жактоочу менен жашыруун сүйлөшүү жүргүзүү үчүн видео көзөмөл камералары жок болгон жерлерде жолугушууларды өткөрүп, соттук актыларды алардын пайдасына чыгарган үчүн айрым айыпталуучулардан алган акчалай сыйакыларын өз ара бөлүштүргөнү такталган. 21-мартта судьялар кеңешинин чечиминин негизинде Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун токтому менен 20-майга чейин тергөө абагына киргизилди деп айтылат билдирүүдө. Жамгырдан улам Арча Бешик конушу менен Свердлов районундагы үйлөрдү суу каптап тазалоо иштери жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, нөшөрлөгөн жамгырдан улам 22-мартка караган түнү Манкажар коктусундагы сел тосмодон суу ашып, Арча Бешик конушундагы 32 үйдү суу каптаган. Ушундай эле көрүнүш Свердлов районунун Ибраимов көчөсүндөгү 3 үйдө да катталган. Министрликтен бүтөлүп калган каналдар тазаланып, үйдүн короосуна топтолгон суу сордурулганын белгилешти. Жеринде УКМдин кызматкерлери иш алып барууда.